16 сентябрь Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде окуу жайдын жетекчилик орунуна шайлоо болуп, ага 3 талапкер атсалышты. Аталган шайлоо Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан окуу жайдын ректорлук кызмат орунунун мөөнөтү аяктаганына байланыштуу ваканттык орунга шайлоо өткөрүү боюнча чечимдин негизинде уюштурулду. Комиссия түзүлгөндөн баштап 3 жолу отурум болду. 20 августта, 3 сентябрда, анан 15 кече күнү 15 сентябрда 3 отурумубузду аяктадык. Бүгүн шайлоо жүрүп жатат. Ошого чейин бүт шайлоочулардын тизмелерин тактап, 15-inde кече күнгү так болуп, тизмелерди бурун эле илгенбиз. Дагы бир сыйрак кече тактап бүттүк. Бүгүн шайлоо болду, өз убагында өттү шайлоо. Шайлоого Толгона Каранова, Махабат Шамшеева жана университеттин баштагы ректору Бекмырза Зулуев жамааттын сунушу менен талапкерлигин коюп, бүгүн жалпы шайлоочулардын колдоосуна ээ болушту. Ректорлук шайлоого окуу жайдын профессордук окутуучулук курамы толугу менен катышып, жалпы 266 шайлоочу өз добуштарын беришти. Шайлоо ачык айкын, тынч абалда өтүп, шайлоочулар жабык добуш берүү жолу менен университеттин жетекчилигине талапкерди тандашты. Шайлоо болгонго чейин биз талапкерлер менен 3 талапкер бар эле, 3 талапкер менен жолугушуп, алардын платформалары менен таанышканбыз. Жана бүгүн мүмкүнчүлүк болуп, биз өзүбүз колдогон талапкерди шайлоо максатында келип, азыр шайлоого катышып чыгып баратабыз. Ийгиликтерди каалайбыз. Окуу жайыбыз мындан ары дагы өсүп өнүгүшүнө биз тандаган талапкер толугу менен мүмкүнчүлүктөрдү жарата алат деген ойдобуз. Жыйынтыгында шайлоочулардын 99% добушуна Зулуев Бекмырза Бекболотович ээ болуп, уюштуруу комитетинин токтому менен министрликке сунушталды. Бекмырза Зулуев жамааттын алкоосуна ээ болуп, окуу жайдын бүгүнкүдөй заман талабына ылайык өнүгүүсүнө шарт түзүп, ийгиликтүү ишмердүүлүк жүргүзгөнү менен коомчулуктун колдоосуна татып турат. Шайлоонун жүрүшү жана окуу жайдын учурдагы талапка жооп берген абалы тууралуу шайлоо комиссиясынын төрайымы Гүлмира Абылкасымова өз ой пикирин билдирип өттү. Кыргыз Республикасынын билим берүү жөнүндөгү мыйзамынын жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2013 жылдын 19 апрелиндеги номер 209 токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жогорку окуу жайларынын жетекчилерин шайлоо тартиби жөнүндөгү жобонун негизинде көп добушка ээ болгон төмөндөгү талапкер Зулуев Бекмырза Бекболотович 263 добуш алгандыгы менен министрликке сунушталды. Белгилей кетсек, Ошемпунун ректорлук кызмат орунунун мөөнөтү үстүбүздөгү жылдын август айында аяктаган. Ага байланыштуу Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан шайлоо өткөрүү боюнча уюштуруу комитети түзүлгөн. Комитеттин төрайымы болуп, министрликтин жогорку жана орто кесиптик билим берүү башкармалыгынын башчысы Гүлмира Абылкасымова дайындалган. Анын жетекчилиги астында атайын отурум өткөрүлүп, 24 августта аталган ваканттык орунга расмий түрдө жарыя берилген. Бүгүнкү 2021 жылдын 16 сентябрына министрлик тарабынан уюштурулган атайын орг отделдин чечими менен бүгүнкү күнгө шайлоо уюштурулган. 16 сентябрга шайлоонун жүрүшү, жалпы шайлоону өткөзүү боюнча жобого ылайык жана орг отделдин регламентине ылайык шайлоо уюштурулду. Шайлоого бүгүнкү күндө Ош мамлекеттик педагогикалык университетинен 266 шайлоочу катышты. 266 шайлоочунун 263-ü мурундан иштеп келе жаткан биздин окуу жайдын ректору Бекмырза Бекболотовичке добуш беришти. Процентин айта турган болсок, 98,8% Бекмырза Бекболотовичке шайлоо добуш беришти. Шайлоо негизинен шайлоонун мыйзамдарына, окуу жайда иштелген жобого жана регламентке ылайык шайлоо жүргүзүлдү.
Купна Мамасалиева, Борон Чергешев, Ошемпу жаңылыктары.